Калдан чач же түк өсүп атса, ошону абайлаш керек. Бул биринчи мындай билинбеген 0,5 сантиметр, 5-6 миллиметрден бляшкадан башталат. Бул адамдан адамга жугуштуу оору. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Рак ооруган адамдар алардын чачы түшпөйт. Негизи химия терапияны алып атканда ошондо чачтары түшөт. Ошо рак менен дарыланып атканда, химия же башка дарылап атканда ошол химия препараттар чачтарды түшүрөт. Ошондуктан негизи ошол ракка чалдыккан адамдардын көбүнчө чачтарын алып салат. Себеби дегенде дарылап баштаганда чачтар түшө баштайт. Кал бул адамдын терисиндеги пигмент клеткалар топтолуп калганда, ошондон калдар өсүп чыгат. Ар бир адамдын 5-6 калдан баштап 30-50-гө чейин кал болушу мүмкүн. Кал ал териде, чачтын арасында, көздүн ичинде болушу мүмкүн. Демек адамдын сырткы бүт эле денесинде калдар өсүшү мүмкүн. Теридеги пигмент бул бизди коргогон, бизге жардам бере турган клеткалар да. Калдын тубаса деп коет, тукум куйт деген ошол бир адамдыкын көбүрөөк болушу мүмкүн. Ал атасында же апасында кал көп болсо, ошондо башка бейтаптагы калдары көбүрөөк болот. Эгерде калдар өйкөлгөн жерде өсүп атса, мойнунда, мойын аркасында, желкесинде, бел жакта, ошол өсүп аткан өйкөлгөн калдарды алдырыш керек. Чачтын арасындагы өсүп аткан калдарды биз чач тарашка барып анан чачтарды алдырып атканда, ошол чачтарды кайчы менен же машинка менен көбүнчө тыктып алганда, ошондо коркунучтуу бир нерсе өсүп чыгышы мүмкүн. Ошондуктан желкедеги, баштын, чачтын арасындагы калды алдырып эле жакшы. Анан эгерде жалпак өспөгөн кал болсо, аны албай деле койсо болот. Эгерде сиздин баягы көп убакыттан бери болуп аткан калды кызарып же кычыша баштаса, ошонун бул кал туура эмес өсүп атат деген белгиси болот. Ошо кычыша баштаса же кызарып туруп же кана баштаса ошол кал жакта, анда сиз онкологко барып туруп ошол калыңызды көрсөтүп коюшуңуз керек. Калдын ичинде чач өсө турган фолликулдар көбөйөт. Ошол калдын өзүнөн түк өсүп чыгып туруп, анан калдын ичинен чачтар өсөт. Анан көбүнчө бул чачтар мындай жоон, мындай көзгө көрүнө турган, көзгө уруна турган чачтар болот. Анан ошондуктан көбүнчө адамдар ошондой калдан өсүп аткан түктөрдү же өздөрү жуулат, же кайчы менен кырккан аракет кылат. Эгерде адамдар ошо калдан өсүп аткан чачты көп жуулса, ошондон кийин кал өсүшү мүмкүн. Чоңураак, анан баттыраак өсүшү мүмкүн. Ошондуктан калдан чач же түк өсүп атса, ошону абайлаш керек. Ошол калды алдырып эле салганы жакшы, же үстүнөн кайчы менен түктөрүн кесип койгону, ошону абайлап жүрүш керек. Сөлдүн эки түрүгө биз бөлөбүз: папилломалар жана бородавкалар деп. Папилломалар бул көбүнчө
адамдын жашы 35-40 ашып калганда көбүрөөк өсө баштайт. Себеби дегенде адамдын терисиндеги иммунитет төмөндөйт, ошондуктан папилломалар көбүрөөк өсө баштайт. Папилломалар көбүнчө мойнунда, колтукта өсөт. Анан папилломаңыз көбөйүп кетсе, бул ден соолугуңузга коопсуздукка, коркунуч нерсеге алып келиши мүмкүн. Ошондуктан көп өсүп аткан, бат өсүп аткан папилломаны алдырыш керек. Башка түрү, сөөлдүн башка түрү бул бородавка. Вирустук бородавкалар бул көбүнчө колдордо, алакандарда жана тамандарда өсөт. Бул адамдан адамга жугуштуу оору. Адамдар бир коллективде иштеп атканда, же бир спортивный коллективде бири-бирин жугушу мүмкүн. Колдо, бармактарда өсүп аткан бир-эки сөөл көбөйүп туруп, анан аябай көбөйүп кетсе тырнактарга өсөт, тырнактардын астына. Тамандарга өсүп баштаса, адам баса албай калып, ошо ооруп ошол сөөлдөр. Ошондуктан бир-эки сөөл пайда болсо, ал сөөлдү көп өстүрбөй, алдын ала алдырып таштаганы жакшы болот. Рактан прививка жок. Рак шейки матки деген аялдардын жыныстык оорусуна каршы прививка бар. Ал прививканы өспүрүм кыздарга жасаса болот. Өспүрүм кыздарга, 14-15 жаштагы кыздарга алдын ала ошондой прививканы жасап атат. Ошол бир эле рактын бир эле түрүнө ошол прививканы жардам берет деген далилденген фактылар бар. Ошону колдонушат. Кайра өсүп чыгат. Теринин рагы деп биз ошондой шишиктерди пайда болуп өсүп аткан шишиктердин рак деп оорусуна атайбыз. Бул биринчи мындай билинбеген 0,5 сантиметр, 5-6 миллиметрдин бляшкадан башталат. Кызарган, карайган. Анан убакыт өскөн сайын булар токтобой өсүп, анан көлөмү чоңоюп туруп, 1-2 сантиметр болуп кана кана баштайт, ооро баштайт. Көбүнчө ошол учурларда бизге тиги немелерде, бейтаптарда алып келет. Ошону биз аларды көрүп туруп, изилдеп туруп, анан рак оорусу деген диагноз ошону көбүнчө коюлат. Онкологдор аны 30-40 миң сом табышат.